Adlet Kuatbek ulu çıktı. Emi mындан кейін азыр килемге чыгып аткандар бул Сыймык Алымкулов, ошондой эле анын атаандашы Алымбек Нурбек уулу. Мындан сырткары дагы эки балбан бар. Максатбек Кудайберген уулу менен ошондо Данияр Боронбаев. Сыймык Алымкулов жашыл кийимчен, Алымбек Нурбек уулу ал көк кийимчен. Алымбек жалал абадтык балбан. Сыймык болсо Сутоп буга чейин Талас облусу деп атты эле, мүмкүн Талас облусунун балбаны. Сыймык Алымкулов эл аралык даражадагы спорттун чебери, Алымбек Нурбек уулу болсо биринчи разряддагы. Ошондо кагаз жүзүндө албетте Сыймык деңгээли бир топ жогору, бирок иш жүзүндө мына азыр Алымбек Нурбек уулу 2 упайга, бир упай. Алгач 2 упай көрсөтүп аткан. Андан кийин демек башкы калысын бир деп, ортодогу килемдеги калысан менен макул болду. Жыйынтыгында 1 упай берилди Алымбек Нурбек уулуна. Ошентип эсеп сандары азыр 0-1. Курду кайрадан байлаш керек болуп калды. Ашымын байлап алат экен демек. Bir упай topla. Challenge. Сол жанга шыкмасын, Сыймык Алымкулов ишке ашырмак, бирок ал жерден Алымбек Нурбек уулу алды жакшыраак колдонгонго аракет кылып кетти. Сыймык Алымкуловдун чекесинде жараты бар сыяктуу. Бүгүн болду эле же кечөөкү күрөштө болгонбу, эмнеси болсо дагы. Бирок ал тоскоолдук жаратат, бирок өтө мындай чоң тоскоолдук жаратпайт. Күрөштү улантса болот, ошондуктан ал башын таңып алып күрөшүп атат. Эл аралык даражадагы балбан экенин эсиңиздерге салалы. Сыймык Алымкуловдун буга чейинки баскычта 8-1 финалда анысын өтө жакшы далилдеди эле. Таза жеңиш менен жарым финалга чыккан. Азыр тагыраак чейрек финалга чыккан. Азыр мына жарым финалга чыгуу үчүн күрөшүп атышат. Hareketlenildi. Ortalar. 0-1 эсеби дагы деле сакталууда. Экинчи минутта соңуна жакындап келатат. Андыктан ортодо калыс сөзсүз түрдө реакция жасоо керек. Башкы калыс, негизги калыс демек Алымбек Нурбек уулун пассивдүү деп эсептеп атат. Андай болсо Сыймык Алымкуловго 1 упай берилет. Bileğine çakalı, Sarpayeva Madina, İshak Nazarov, Tehlike kızı Edimay, İshak Nazarov. Эсеп 1-1, Сыймык Алымкулов уулу упайды алып алды. Эми 1-1 эсеби аны кийинки баскычка алып чыгат. Ошондуктан эми Алымбек Нурбек уулу сөзсүз түрдө чабуулга чыгуу керек. Упай жашыл кийимчен балбанды. Эсеп 3-1. Сыймык Алымкулов эл аралык даражадагы спорттун чебери, өзүн ошондо ишенимди алып жүрүп артыкчылыкка ээ болду.
Бекубай Жашова. Daha 40 sekundday vaqt var. Alımбек Нурбек уулунда алдыңда эмдесе бүгүнкү күндүн эсебинен мына 4-чү беттиштерин өткөрүп атат. Эки балбан тең, жалпысынан 64 балбан бар болчу. Бул салмак категорияда бүгүнкү күндө каралган алардын арасынан иргелик өтө аз калды. Жеңил ызасын тарта элек 6 эле балбан калган. Азыр жарым финал, ошондо 4 эле балбан калат дагы. Алар ой керемет, сол тизе ыкмасы, таза жеңиш. Жок, 2 упай. 2 упай. 5-1. Келin sana, kelin. Таза жеңишке деле окшоп кетти. Колун чыгарып ийген экен Алымбек Нурбек уулу. Колун курдан чыгарып ийген. Андыктан дагы 1 упай. Ошондо 6-1. Сеймик Алымкулов чындыгында өтө мыкты ыкма жасоо жагынан азыр дагы 8-1 болуп кетти. 6 упайдан айырма көрдү. Ошондо Сеймик Алымкулов ал жарым финалга чыкты. Бекубай Жашова. Килерге Кудайберген уулу Максатбек